Оорубай этпей жүргөн адамдын эле бир күнү бетинин бир жагы, тагыраак айтканда көзү менен оозу кыйшайып калган учурлар кездешет. Мындайда илгеркилер жин шайтан дарып кетти деп бүбү бакчыларга эмдетишчү. Ал эми медицинада бул ооруну неврит деп аташат. Дал мына ушул илдет жөнүндө бүгүнкү чыгарылышыбызда кененирээк айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, дал мына ушул илдет жөнүндө эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, программа учурунда байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондор 0822 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Дастан Жолболдиева Ош облустаралык балдардын клиникалык ооруканасынын невролог дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Азизбек Караев Ош облустаралык бириккен клиникалык ооруканасынын невролог дарыгери. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач дал мына ушул илдет жөнүндө айтып берсеңиздер. Бул илдет бет дерфинин шамалдашы. Бул шамалдаганда беттин көбүнчө бир жагынан шамалдайт. Бир жагынан шамалдаганда биздин мимический мышцаларыбыз, мына бетти кыймылдап турган мышцаларыбыз иштебей калат да. Беттин жаактын, ылдыйкы эменин, анан пешене ошолордун бүтүн нервтери иштебей калат да, көз жакшы жумулбай калат, бешене кыймылдабай калат, ооз кыйшайып, иштебеген жагында мына складкалар, бизде оозубузда сүйлөп атканда складкалар бар, ошол складкалар көрүнбөй жок болуп калат. Анан тамак жегенде тамак оозунан куюлуп кетиши мүмкүн. Оозунан тамак куюлуп кетиши мүмкүн. Анан ошондой эле тамактын даамын жакшы ошол жагынан ооруган, шамалдаган жагы даамды жакшы билбей калышы мүмкүн. Кошумчалап кетсек, бет нервинин шамалдашы косметикалык дефектке алып келчү оорулардын катарына кирип, адамдын жүзү кыйшайганынан сыртка элдердин ичине аралашканга кыйналып калчу оорулардан бири да. Ошондуктан биздин оорулар аябай бир комплекс астында жашап калышат. Андан сырткаркысы бет булчуңдары, мимикалык булчуңдары адамдын сүйлөгөнүндө, тамак чайнаганында же башка бир эмоцияларды билгизгенге аябай катышат, активдүү катышат. Ошондуктан бет жаак нерв шамалдашынын кабылдоолору көп болуп эсептелет. Жакшы. Адам эмнеден улам дал мына ушул илдетке кабылат? Кандай себептерден улам? Себептердин келип чыгышы бир канча тайпага бөлүнүп келет. Негизгисинен 70% учурларда бул идиопатиялык же жалпак тил менен айтканда белгисиз, анык бир себепсиз пайда болгон бет нервинин шамалдашы, башкача кылып айтканда Белл оорусу. Англис илимпозу дарыгери Чарльз Белл 18-кылымда изилдеп өзүнүн аты менен аталып калган ушул оору 70% учурларда азыркыга чейин так илим билбейт. Мүмкүн себеби болсо керек, пока азырынча билбейбиз, ошондуктан идиопатиялык деп атап коебуз. Андан кийинки тайпа бул инфекциялык оорулардан кийинки пайда болгон. Айрыкча ошол биздин элибизде кең тараган учук деген оору. Орусчасына герпес, латынчасына герпес зостер. Ушул инфекциянын айынан пайда болгон невриттер болот. Андан сырткары кулак ооруларынын айынан, алардан кийинки пайда болгон бет неврити жана онкологиялык оорулардын айынан пайда болгон 4 тайпа болот. Бизге жеткен маалыматтар боюнча, биз билген маалыматтар боюнча, негизинен бул илдетке көбүнесе аба ырайы суук тартып калганда адамдар көп чалдыгат деп угуп калабыз да. Бүгүнкү күндө да ушундай бейтаптар көппү бүгүнкү күндө? Эми чындыгында аба ырайы бузулган убакта чындап баягы шамалдагандан, ошо беттин нерви шамалдагандан, ошо идиопатиялык деп атабыз, ошо простудадан кийин, грипп же болбосо дагы башка паротит, ушундай оорулардан кийин болгон ошол инфекционный эмес, ушул шамалдагандан болгондо ошол азыр как раз биздин осенний период, күзгү, анан кийин жазгы периоддордо ошондой болот. Шамалдагандан деп мезгилдин эмесиге да байланыштуу невриттери болот. Беттин шамалдап калышы. Бүгүнкү күндө бейтаптар катталды?
сентябрь айынан баштап бейтаптар көбөйдү. Өзүңүздөр байкаңыздар, эртең мененки кечки аба ырайы аябай суук. Күндүзгүсүндө күн жылып атат. Ошондуктан аба ырайынын температурасы улам өзгөргөндөн айынан ошондуктан оору көбөйүп баштады. Кошумчалап кетсек, дагы ушул температура өйдө ылдый болгондо кан тамырлар тарайып жана кеңейүүгө жөндөмдүү да. Ошондой суукта тарайып, анан ысыкка киргенде кайра кеңейгенде ушул нерв шишип башташы мүмкүн. Жүз нерви, өзү бет нерви аябай бир татаал канал менен, сөөктүн иши менен мээден сыртка чыккандыгы үчүн ошол сөөк каналдын ичинде кысылып калууга жөндөмдүү. Кысылып калгандан кийин анын функциясы начарлайт. Ошол эле неврит келип чыгат. Жакшы. Негизинен дарыгерлер айтып калышат, тери дагы бул бир орган катары эсептелинет. Ал бизди коргоп турат деп айтышат да. Бул учурда тери коргогонго кандайдыр өзүнүн алы жетпей калабы деген дагы суроо жаралат да. Алы жетмек, эгер биз убагында жылуу кийинип, эгер ушул бет жүз жакты жылуу жапсак, мисалы жакан көтөрүп же баш кийим кийгенде, көп учурда айрыкча жаштарыбыз баш кийимден баш тартат. Модага ылайыктуу ачык кийингенге көбү жөндөмдүү, ошондуктан тез эле буну суу калат. Демек, оорунун алдын алуу үчүн биз эң биринчи кезекте жылуу кийинишибиз керек экен, жылуу кийинишибиз керек. Анан күнүгө баш жууп, ушундай жүргөндө эле бул ооруга алып келиши толук мүмкүн экен. Оорунун алдын алуу боюнча дагы кандай кеңештерди айтасыздар? Баягындай балдар, кыздар, в общем, адам баняга барганда, жуунганда, анан кийин кайтканда ошол жылуураак кийинип эметиш керек. Үйдө дагы жуунуп эметкенден кийин сыртка шамалга, суукка тез чыга койбош керек, курганып анан чыгыш керек. Анан ошондой эле баягы биздин спортсмендер аябай чуркап, ойноп, заниматься баш чыгышып, анан ошондон чыкканда тердеп калып, ошондон да шамалдап калышы мүмкүн беттин нерви. Анан ошондой эле водительдер, именно водительдер өзүнүн жактан айнекти ачып коюп вождение жүргөндүгү үчүн бетке дайым шамал уруп турганда дагы ушул беттин нерви шамалдап калышы мүмкүн. Ошолордун баардыгы анан кийин алып келет. Ошол анан дагы башка эмелери да бар. Бир гана шамалдагандан болбойт бул невритчи. Бул башка ооруларда, мисалы инсульт оорусунда, опухоль головного баштын шишик ооруларында болушу мүмкүн. Жана травмаларда, черепно-мозговой травма деп коебуз, ошондой травма алган убактарда дагы неврит болушу мүмкүн. Анда биз аны центрального генеза деп коебуз. Ал ички центрден поражение кеткенде, нарушение болгондугу үчүн ошол центральная генеза деп коебуз. А биздин азыркы неврит, лицевой невропатия дегенибиз бул периферический неврит деп коебуз. Бул беттин сырткы перифериядагы нервдин шамалдашы деп азыр бул доктор айтып кеткендей, жанагы биздин каналдан, жана отверстиеден ошо чыккандан кийинки, да, ошо чыккандан кийинки ошо шамалдагандар ошол эметип невропатия лицевого нерва деп, ошо мимическалык мышцалардын эмелери деп шамалдашы деп айтабыз да. Демек, бул илдет кандайдыр бир оорулардын эсебинен дагы пайда болуп калышы мүмкүн бейтапта, же болбосо сууктан пайда болушу мүмкүн экен да. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келди, саламатсыздарбы? Мындан 2 жыл мурда менин балам неврит менен ооруп, сиздерге жатып дарыланып чыкты эле дейт. Мен дайым жылуу эле кийинтет болчумун, кандайча бул ооруга чалыкканын байкабай деле калдым. Анан биз дарыланганбыз, сакайганбыз, кайталанып калышы мүмкүнбү деген да суроо калтырды. Эми рецидив деп коебуз, кайталанган. Эми ар түрдүү баягы анатомический эмесиге дагы жараша болот. Себеби жанагы канал узкий болуп калса дагы, нерв кысылып калса дагы кайталанып калышы мүмкүн деген вероятности бар. Анан бирок көбүнчө кайра шамалдаса да кайталанышы мүмкүн. Биз 100% кайталанбайт деп айта албайбыз. 5% ооруларда кайталанат. Ошол 5% оорулар көбүнчө организмде ошол герпес вирусу жашаган оорулар. Белгилүү болгондой, бул герпес деген вирус учук чыгарат, баарыбызда эле бар, адам кишине 3-күндөн баштап жугат. Кээинки кишилерде ошол вирустун көлөмү, саны көп болот.
Ошондуктан эгер киши улам учук чыкканын байкаса, бир аз суук болгондо, бир аз коркуп же стресс абалына түшкөндө улам чыкса, ошол киши алдын ала барып инфекционисттер менен кеңешип, керектүү тиешелүү анализдерди тапшырып, ошол инфекцияны убагында дарылап коюусу зарыл. Анткени 30% учурларда невритти, ушул нервтин сезгенүүсүн так ушул герпес зостер деген вирус козгойт. Демек, учук чыккан учурда дагы бул невритти алып келиши мүмкүн, эгерде бат-баттан чыкса деп. Ушундай бир текшерилип койгону дурусураак экен да. Ушундай бир күзөтүш бар, чыгып кетсе болбойт. Чыкпай калган учурда ички бир сезгөнлүк пайда болот да, ошол эле нерв шамалдап сезгенлик баштайт. Жогоруда түрлөрү боюнча азын-аулак айттыңыздар, ушул боюнча кененирээк айтып, анан бири-биринин айырмачылыктары жөнүндө дагы айтып берсеңиздер болот. Дагы ушул илдеттин. Эми жанагы түрлөрүндө жанагы идиопатический дегенде ал шамалдагандан көбүнчө ушундай бул түрүндө баланын мисалы оорукчанын келип сураганда эмне болду, бир күн мурда эмне болду, суук болдубу же ысыктан суукка чыга койдубу же жуундубу, ушул эмелерин сурап, ошонун анамнезине карап, анан температура болуп ооруду, ошолордун баарын сурасак, анан ошондон чыгат. Атогенный деген түрүндө болсо, ал эми кулактын ириңдеп же болсо кулак жактан дагы шамалдап мастоидит деп кулактын немелери көңдөйчөлөр бар, кулактын аркасында дагы пазухтар бар, эми кулактар ошол жерде шамалдап калгандан дагы беттин нервинен эметип тийип калып, беттин нерви иштебей калышы мүмкүн. Жана ошондой эле именно ошол улор ошо кулак, мурун, кулак жактардан операция кылганда дагы ошо нервке закка кетип калып, ошонун дагы неврит болуп калышы мүмкүн. Азыр айтып кеттик, жана инфекционный деп герпес. Герпесте обязательно доктор айткандай эле жанагы анализдерин вирустарга тапшырды, ошонун эмесинен белип, анан бет жактарын караганда ошол жерлерде ошол герпетический сыптар деп коебуз, учук деп атабыз, ошолордун пайда болушу менен ошолордон айырбалайбыз. Анан кийин жанагындай черепно-мозговой травмада болсо, анда ошол бети кыйшайып калардан мурда эмне болду, бала жыгылдыбы же травма алдыбы же бир аварияга, бир немеге, кырсыкка учурадыбы, ошолордон сурап, анан значит бул травматический деп ушундай коюлат. Анан ошондой эле башы ооруп, давлениеси чыгып, анан бети кыйшайып, бир жак колу, бир жак буту иштебей калганда, биз бул значит бул кишиде инсульт болгон. Ошон үчүн бир жак бети иштебей, бир жак буту, бир жак колу иштебей, противоположный жагы иштебей калды деп, бул инсульттун эмеси деп ушинтип. Ошондой эле сахарный диабетте, биздин көп ооруларда ушундай эме неврит лицевой нерва деп невропатия кездешет да. Анан биз аны периферический и центральный деп бөлүп коебуз да. Центральный болгондо именно мээнин ичинде закка жеп, мээнин ичинде доо кеткенде болот да. Периферический бул баштан баягы каналдан, фолиев канал деп коебуз, ошо каналдан чыгып кетип атканда отверстиеге жакындаган жерин ошол жерден шамалдаганды бул периферический деп коебуз. А периферическийди леченияси булар более жакшы поддаются леченияга. Лечениеден эффект болот, восстановление болуп кетет, если убагында жакшы лечение алса. Эгерде леченияны убагында албай калса, же болсо кандайдыр бир бакчыларга барып, дем салдырып, антып-мынтип жүрүп, убакытты көп өткөрүп жиберсе, жанагы беттин нерви ошол каналда шишип, жакшы баягы дарылардын таасири өтпөй турган болуп калат да, шишиги көбөйүп кетет да. Ошол убакта дарылар таасир кылышы кыйын болуп калат да. Контрактура деп коебуз, жана беттин кыйшык болуп калышы өмүр бою ыктымал да. Центральная генеза деп жанагындай айтканда, именно мээде закка жегенден ооругандардыкын. Аларды өзүнүн ошол оорусу, мисалы травма болсо, жанагы после операция деп атабыз, ошондон кийин же инсульттан кийин ошол оорулары дарыланган сайын акырын ал өзүнчө восстановление болот. Анын леченияси өзүнчө башкача кетет. Жакшы, биз маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо видео материалга кезек берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз.
кан аккан учурда сөзсүз түрдө мындай ушул сыяктуу перчаткалар менен иштеш керек. Кан аккан жерге ушул бир материалды табабыз дагы, биринчи материалды ушундай кылып туруп коебуз дагы, кайра өзүн суранабыз, кышык кылып кармап туруп ушул. Экинчи материал менен сыртынан жон гана ороп, байлап таңабыз. Бул таңа турган каражаттар бул жолук болушу мүмкүн, футболка болушу мүмкүн, майка болушу мүмкүн. Колубузда эң алгачкы убакта тапкан бир чүпүрөк түрүндөгү бир материал жарактуу болуп эсептелет. Таңганда байлай турган тарабы ошол кесилген тараптын үстүндө болуш керек. Бошунча катуу таңабыз дагы, анан кийин байлап туруп жабыр тарткан адамды ошол колу менен кошо больницага, ошо ооруканаларга жеткизип, тезинен алып барабыз. Бул учурда биз көрсөтүп берген нерсе ошол бардык учурда жаныбызда аптечка же болбосо бинт сыяктуу каражаттар болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан эң жөнөкөй, бардык учурда тапканга жеңил болгон бул материал, ошол менен көрсөтүп бердик. Эгер бунун ордуна бинтти колдонсоңуздар, андан дагы көрсөтүлгөн жардам жакшыраак болот. Жардам берүүчү адамды, жабыр тарткан адамды мүмкүн болушу жерге отургузуп, башындай кылып жардам бериш керек. Тез жардам бул учурда өтө зарыл, тезинен чакырыш керек. Бул адам көпкө чейин баса албайт, өзүн тим койсоңуздар бир алыс барбай жыгылып калышы мүмкүн. Ошондуктан жанда болуңуздар, тез жардам кызматын чакырып күтүп туруш керек. Эгер тез жардам кызматын алып баруу мүмкүн болсо, машинада болсо, башка болсо өзүңүздөр алып барсаңыздар болот. Эгерде чоң кан тамырлар жабыр тартса, же болбосо балта сыяктуу же башка нерсе менен колубуз кесип алган учурда мындай жардам берүү көп жардам бербейт, эффективдүү болбойт. Ошондуктан ал учурда жардам болгону ошол жогору жагынан бекем кылып туруп таңабыз. Буну өзүңүз көп адамдар уксаңыздар керек, жгут деп аталат. Бирок бул нерсе өтө кандай десек, эң акыркы вариант катары колдонсоңуздар болот. Анткени анын дагы өзгөчө эрежелери бар. Жгут таңгандан кийин же болбосо бул жеринен катуу бекем таңгандан кийин көп убакытка чейин кылбаш керек. Ар 20 минутта, жарым саат сайын бир аз бошотуп, канды бир сыра айландырып, анан кайра токтотуп туруш керек. Нелери кылганы болбойт. Бул учурда көбүнчө суюк нерсе берип, суу берип, андай нерселерди сунушталбайт. Дагы жабыр тарткан адамды бастырууга көп кыймыл аракет кылганда сунушталбайт. Анткени адам кан жоготкон учурда өзүнүн күчү кетет, алы кетет, анан жыгылып калышы мүмкүн, эс кушун жоготуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан болушунча кыймыл аракетин азайтып, отургузуп, күтүп туруш керек. Жардам бергенде сөзсүз түрдө жанагындай таза перчаткалар менен иштегенге аракет кылыш керек. Бирок талаа учурунда, көчөдө жүргөндө андай шарт болбосо, салафановый пакет же болбосо жөн гана ошол жабыр тарткан адамдын кийимин перчатка катары иштетип, колдонуп, ошентип жардам беришибиз керек. Анткени жанагындай жугуштуу оорулар жугуп калбаш үчүн, инфекция түшпөш үчүн ошол жеке коопсуздук эрежелери сакталыш керек. Жогоруда сиздер биринчи жардам рубрикасына ортоктош болдуңуздар. Ал эми биз маегибизди улантабыз. Эске сала кетсем, бүгүн неврит оорусу жөнүндө маектешип жаткан кербезибиз. Эгерде суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, бизде телекөрүүчүлөрдөн келген суроолор бар. Саламатсыздарбы? Сол көзүм ооруйт дейт. Жакындан бери башымда кошулуп ооруп калды. Эмне кылсам болот деген суроону бизге Лена деген көрүүчүбүз калтырган. Эгер биринчи учурда көз ооруп, анан кийин баш оору кошулган болсо, бул сөзсүз түрдө офтальмолог дарыгерге кайрылуучу учур. Анткени көздүн глаукома деген оорусу болот көп учурда. Көздүн ички басымы, суюктугунун басымы көтөрүлгөндө көздүн тегерегинде аябай катуу оорулар пайда болот. Ошондуктан офтальмолог дарыгерге кайрылыш керек. Биздин Ош облусту аралык билген клиникалык ооруканасында 2 кабинет офтальмология иш алып барат, 4-5-чи жана 16-кабинетке кошо да кирип кетсе, невролог дарыгер кабыл алат.
Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Сиздер беттин нервинин шамалдашы жөнүндө айтып жатасыздар дейт. Башка органдар айталы, кол, буттагы ушундай илетке кабылып калышы мүмкүнбү деген суроо калтырган да. Ооба, кабылышы мүмкүн. Себеби бардык беттин нерви өзүнчө, көздүн нерви өзүнчө, тамак жутуноодун нерви өзүнчө, буттун, колдун бардык нервтери өзүнчө бизде бөлүнүп кетет. Ошон үчүн эгер буттун нервинде шамалдап калса, биз седалищный нервит же болбосо малоберсиевый неврит деп айтабыз. Колдуку болсо лактовый, лучевой деп ар бири өзүнө нервтер бөлүнөт. Ошондой неврит и зрительный нервтер да шамалдап калгандай неврит деп ушинтип бүт нервтер болушу мүмкүн, шамалдашы мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Кулагымда шум бар дейт. Анан дарыгерге кайрылсам, невриттен улам деп айтып калды дейт. Эмне кылсам болот? Кандай кеңеш бересиздер деген суроо. Көп учурда кулак шуулдаган бул ошол кулактын ичиндеги өзүнчө дагы бир нерв бар. Вестибулярный, кохлеарный деп коебуз. Ошол нерв тамырына кан жакшы келбей калган учурда пайда болчу бул өзүнчө белги, симптом. Көп учурда моюн омурткаларынын арасынан келген кан тамыр, омуртка кан тамыры кысылып калган кезде кара куш мээ жана кулактын ички структураларына кан келбей калса, шуулдак пайда болот. Ошондуктан неврит менен байланыштар аябай татаал. Бирок мээден ошол жүз, беттин нерви жана кулактын нерви чогуу чыгат бир жерден. Эгер кулактын нерви да бир себептерге улам ошол эле мээнин шишиги болушу мүмкүн. Кысылган учурда бет нервинде начарлашы мүмкүн. Функциясы ишичи, ошондуктан баары бир дарыгерге кайрылып, адистен кеңеш алуусу зарыл болот. Бирок шуулдак неврит менен байланышпайт. Саламатсыздарбы дейт. Жооп алып бериңиздерчи суранайчы. Башым аябай катуу ооруйт дейт. Ооруган учурда дейт, көздөбөрүм кызып дейт. Көздөрүмдөн жаш чыгат дейт. Кандай кеңеш бересиздер деген суроо калтырды биздин көрүүчүбүз. Эми баш ооруганда карап көрүш керек да, ал кандай убакытта ооруйт, эмнеден кийин, дене табып эметкенден кийинби же ызы чуудан кийинби, стресс эмелерден кийинби, же дагы баягындай көп эмелер болгондо, ызы чуулар болгондо. Себеби бул шакыйнанын дагы бир түрүнө кирип кетет. Анан кийин же болбосо башка ошо баш ооругандан кийин куса эрте менен ооруйбу, кечинде ооруйбу, бүт өз убактыларын сураш керек дагы. Эгер 2 сааттан ашык 72 саат 3-4 күнгө чейин да ооруган оорулар бар. Анда шакыйна деп коет. Ошон үчүн аны жакшылап докторго кайрылып туруп, бүт сурап деп, анан кийин ошого карап эме кылыш керек, диагноз коюп назначение кылынат. Моюнга алыш керек. Мындай илдетке кабылгандар, мисалы, убактылуу басуучу дары-дармектерди ичип, көпчүлүгү жөн эле дарыгерге кайрылбай жүрө бериши мүмкүн да. Көпчүлүгүн көп эле көрүп жүрөбүз дегендей да. Сөзсүз түрдө эгерде бул кабылдап кетпеш үчүн, кооптуу оорулар чакырбаш үчүн эң биринчи кезекте дарыгерге кайрылган дурус. Кийинки суроо негизинен мына ушул неврит оорусун дарылоо боюнча сүйлөшсөк, кантип дарылайсыздар, канча күн дарылайсыздар, анан бир эле жолу дарылагандан кийин бейтап сакайып кетеби же болбосо улам сиздерге келип туруу керекпи? Невриттин дарылоосу сөзсүз оорукана шартында болуш керек. Эң негизги шарт бул ооруканада шарт. Анткени оорулууга ар дайым көзөмөлдөө болот. Убагында дары-дармектер берилет. Дары-дармектерге такалып кетсек, сөзсүз түрдө стероиддик гормондор, ошол эле дексаметазон берилет. Ал деген дары сөзсүз күндүн биринчи бөлүгүндө эртең менен бир убакытта андан ала ашказанды даярдап, анткени бул оорулар ашказанга да күч келиши мүмкүн, ошондуктан даярдап анан берилет. Андан сырткары Б группа, Б тайпасындагы витаминдер, аутомассаж деп айтабыз. Оорулуу өзүн жүз нервин, жүз булчуңдарын өзү массаж жасайт, гимнастика жасайт, жана физиолечение деп айтабыз. Ошол ыкмалар колдонулуп, ошондуктан сөзсүз оорулуу бейтап оорукана шартында дарыланышы шарт болот. Ошондо гана тез айыгуусу жана толук айыгып кетишүүсү ыктымал. Канча жолу дарылануу керек? Же болбосо бир жолу дарылануу менен сакайса болобу? Бул индивидуалдуу маселе. Көп учурларда организмдин өзгөчөлүгү ооба, сөзсүз.
баарыбыз окшош болгонубуз ар бирибиз өзгөчөбүз. 10 күндүк, 12 күндүк дарылоо жетиштүү болот. Бирок 10-12 күндө сөзсүз 100%га бүт мурдагыдай болуп кайтпайт. Ошондуктан реабилитация учуру 1 айдан 6 ай, 1 жылга чейин созулушу мүмкүн. Ошону эске тутуш керек. Жакшы. Мисалы 10 күн дарыланып, укол алып, дарыланат. Андан кийин дары-дармек ичип жүрө, же болбосо жөн эле жүрө? Ооба, дары-дармек улантып беребиз. Анткени нерв тамыры өзү кайра калыбына келгени жөндөмдүү. Ошондуктан эле дары-дармектен сырткары ошол эле гимнастика жана массажды бейтап өзү жасайт. Алардын баарын биз үйрөтүп, көрсөтүп, анан 1 айдан кийин кайра көзөмөлгө келиңиз деп дайындап жөнөтөбүз ооруларды. Балдарда кандай? Балдардын организми өзгөчө чындыгында. Балдарда деле окшош эле ошо чоңдордун немесине окшоп. Эми бизде көбүнчө баягы острый период, восстановительный период деп бөлүп коебуз. Острый периоддо жаңы ооруп келген болсо, бала анда биз ошол доктор айткандай гарбутургалы, противотечный деп анан ошо отёктөрдү түшүрө турган дарыларды, магнезий ушуларды кошуп, анан кийин бул деген ар түрдүү немеден кийин аллергендерден кийин да болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн антигистаминдик препараттарды кошуп, эси шамалда ооруп анан ошонун аркасынан ооруган болсо, анда биз антибиотиктерди ошолорду кошуп дарылайбыз дагы. Острый период бир 4 күн 5 күн өткөндөн кийин анан восстановительный периодду баштасак болот. Эгер балада өзгөрүш болуп, көздөрү жумулуп, беттеринде складкалар пайда болуп баштаса, анда экинчи этапка өтөбүз. Анда физиолечение, жанагы эмелерди кошобуз, витаминдерди кошобуз. Анан ошо восстановление нервно-мышечный проводимость восстановление кыла турган антихолинестеразный препараттар деп коет, ошолорду кошобуз. Анан кийин биз үйгө чыгарганда, жакшы болгондо үйгө чыгарганда, үйдө обязательно ошол бизде нейромедин ушундай деген таблеткалар бар, ошолорду жазып беребиз. Бала көп мончого түшпөш керек, душка түшсө да бат чыгыш керек. Башын жуугандан кийин обязательно тез кургаткыла деп биз ата-энелерине ушундай эмелерди, түшүндүрмөлөрдү берип чыгарабыз. Эгерде ошол бала шамалдап нерв шамалдап калгандай кечигип, молдосулугу барып, анан кийин 1 аптадан кийин же 10 күндөн кийин келсе, бизде лечение кылыш татаалыраак болот. Аларды себеби острый периодунда биз бере турган дарыларыбызды бере албай калабыз дагы. Биз уже как восстановительный лечениени баштагандай болуп калабыз да. Ошол ал убакта уже биз балдардын узагыраак дарыларын, кээде бизде балдарда бар 24 күн 1 айга чейин жатып, бирок бетинде өзгөрүш аз болуп чыгып кетишет. Анан биз алар кайрадан келишет лечениеге. Экинчи этапка келгенде кайрадан ошол массаж, физиолечениелерди эме кылып, дайым ЛФК азыр бизден көрсөтүп атасыздар, мына наглядный пособиядан. Ушундай кылып дайым өзү эмелерди, физзарядкаларды жасап туруш керек да. И жанагы эле эрежелерди сакташ керек. Жакшы, демек, эгерде убагында бейтап кайрыла турган болсо, бат эле бул оорудан сакайып кетсе болот экен. Курч мезгилинде мисалы өздүк ыкма менен же болбосо үйдө кармап отуруп, ушундай 1-2 күндө жакшы болуп калат деп отурган, бул таптакыр туура эмес экен. Жакшы, телегөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы, жооп алып бериңиздерчи, сураныч, кулагымда шум бар дейт. Дайым эле шум бар, эмне себептен ушундай деген суроо калтырыптыр. Дагы бирөөсү, саламатсыздарбы? Мен башым аябай катуу ооруйт дейт. Ооруганда дейт, кулагымда шум пайда болот дейт. Качан гана мурдум канагандан кийин анан оорусу басылып калат деген суроо калтырган. Кулактагы шум жогоруда айтылгандай омуртка аркылуу келген кан тамырларда кан айлануусу начарлагандан, эгер экинчи учурдагы баш аябай катуу ооруп, анан башы канап кеткенден, мурду канап кеткенден кийин гана оорусу басылса, бул деген сөз баш сөөктүн ичинде кан топтолуп калуу ыктымалы бар. Ал деген сөз ошол эле гипертония оорусу, бийик артериалдык басым, кан басымы, бийик кан басымы. Ошондуктан эле вена кан тамырлары аркылуу мээге келген кан артка кайтуусу начарлап калган учурда ушундай мурун каноосу, кулак шуулдашы, баш оорусу, кээде баш тегерениши, көңүл айланып косуусу да мүмкүн. Ошондуктан бейтаптын өзүнө карайбыз, жашына карайбыз, жынысына карайбыз, соматикалык ооруларына карайбыз, ошол эле кант диабет, ошол эле жогору кан басым, мүмкүн жашоосунда болгон травма
мертөнүүлөрү болгон болушу мүмкүн. Ошолордун баарын эске алып туруп, керектүү текшерүү жазылат жана ошонун негизинде анан дарыланат. Жакшы, кийинки суроо дагы ушуга эле байланыштуу келиптир. Башты кулактагы ушум дейт, тамактагы кистадан улам болушу мүмкүнбү деген да суроо калтыптыр. Тамактагы киста кулактагы шумга таасир кылышы аябай татаал. Себеби эки бөлөк структура болуп, бирок байланышы болот, өзүнчө каналы болот. Эгер ошол киста ошол каналды толук жабып, жана ошол атмосфердик басым кулактын жана тамактын ичиндеги ар түрдүү басым болуп калганда гана шум пайда болушу мүмкүн. Теорияда, бирок практика жүзүндө, иш жүзүндө мындай нерсе аябай аз байкалат. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Невритке кабылганда бейтап дейт, алтын ийне алса болобу деген суроо калтыпты да. Алтын ийне бул баягы восстановительный лечениесинде кете турган кабылына келтирүү. Баягы көп баягы бети түзөлбөй жүргөндөргө постоянно такай курсу менен иглотерапия назначение кылабыз. А так өзү ошол острый ооругандарга деле блокада жасап иглотерапия кылса жакшы болот. 2015-жылы Кытайда 2 ай окуп келдим мен ошо иглотерапия боюнча. Ошо Кытайда бул неврит лицевого нерва деген бул өзүнчө эле грипп катары эле эсептелет экен да. Почти 2ден 1 эле келип эле ошо иглотерапия алып эле жатып эле амбулаторный эле лечение алып кетише берет экен. Анан тез эле бат эле 1 жумада эле жакшы болуп калышат экен да. Биздикиндей дарыларды азыраак колдонот экен аларчы. Основном ошо иглотерапия. Значит, иглотерапиянын баягы өзүнүн баягы нервтердин точкаларына сайып метсе жакшы таасир кылат. Ошон үчүн бул жакшы лечение деп эсептейм. Демек бүгүнкү күндө салттуу медицинада пайдаланасыздар, Ооба. Азыркы күндө классикалык медицина жана элдик медицинаны айкаштырып чогуу колдонгонго аракет кылабыз. Ар бир медицинанын өзүгө жараша бир жакшы ыкмалары бар. Жакшы. Саламатсыздарбы? Неврит оорусунан кабылганда дейт, башынан кан алдырып, же болбосо сүлүк алса болобу деген суроо калтырды да. Кан алдырганды сунуштабайбыз, анткени кайсыл учурда ким жана кандай ыкмалар менен алат ал белгисиз. Гепатит оорулары ошол эле ВИЧ деп коебуз, кишинин иммун дефицит вирусу жугуштап коопчулугу бар. Ошондуктан сүлүктү ошол неврит оорусу классикалык ыкма менен дарыланып, кайра калыбына келүү башталган учурда колдонсо болот. Себеби сүлүктүн шилекесинде, кечиресиздер, гирудин деген фермент болот. Ошол өзүнчө ар кандай организмде ткандарды кайра калыбына келүүсүнө стимул берчү өзүнчө бир фермент. Жакшы. Негизинен мына ушул оору өтүшүп кетсе эмнеге алып келет? Косметикалык дефект. Эң биринчи косметикалык дефект. Киши сыртка чыгып, элге коомго аралашканга, жумушка барганга, айрыкча аял кишилер bundan көп жабыркайт, кыйналып калат. Экинчи кезде даам сезүү начарлап, айрыкча шириндиктердин даамын сезбей калат. Бул өзүнчө да бир жагымсыз нерсе. Анан дагы бир кооптуу нерсе бул көздүн толук жумулбай, ошол көздүн сырткы кабыгы шамалдап, ириңдеп, ошондой эле көз көрүү начарлашы мүмкүн да. Ошондой кабылдоолору бар. Ошондуктан батыраак, убакыт жоготпой дарыгерге колдонгон макул болот. Биздин саламаттык сактоо министрлиги приказы боюнча ошол ооруга кабылдырган оорулар шашылыш түрдө ооруканага жаткырылат. Жакшы. Саламатсыздарбы? Элдик медицина менен дарыласа болобу? Кыргызчылык кылып дейт, улгайган кемпирлерге алып барып тептерейт дегендей суроо калтырыптыр да бизге көрүүчүбүз. Бизде элде ушул көп кездешет. Улгайган кемпирлерден мурун молдекеге көп барышат. Чыныгын айтыш керек, молдекелердин да туура түшүнүп, туура маалымат алгандары бар. Алар мен дарылай албайм, дарыгерге бар деп жөнөтөт. Кээбиркилер тескерисинче дары пары ичпейсиң, анан кийин мен дарылайм деген учурлар да болот. Эгер бейтап ушунчалык ушулга көңүл коюп ишенсе, ошодон айыгам десе, макул, биз каршылык кылбайбыз. Бирок биз айткан сунуштар, биз берген дары-дармектерди ошол эле укол таблетка убагында ичип карасын. Биз үчүн бейтап жакшы болуп айыгып кетсе эң сонун. Ошол эле молдекелерге башкага барсын, бирок биздин айтканда кылышы сөзсүз керек болот. Жакшы. Бүгүнкү күндө укалоо боюнча дарылаган атайын менчик ишканалар көбөйдү десем болот да.
мисалы Кытайдын ушул өнөрүндө мисалы чекиттерди басып укалоо менен мындай оорунан арылтабыз деп айтып келишет да. Мына ушул дагы канчалык деңгээлде бул илдетке жардам бериши мүмкүн? Эми укалоо ушул баягы өзүнүн точкалары бар да. Нервтердин чыкканынан кайсы точканы басып укалаганда ошол бетке кандай таасири бар, ошол точкасын укалаганда бул чындыгында эле таасир кылат. Бул баягы эми баягы инь-ян деген эме менен философиялык эме менен байланыштуу. Адамдын организминде ушундай укалоо булар баягы акупунктура деп именно точкаларга да, точкаларды укалаганда жардам берет. Демек, укалоонун жардамы жакшы деп айтсак болот да. Жакшы, саламатсыздарбы? Менин бетим бир жагы дейт, чымырап жатат дейт. Анан дарыландым дейт. Дагы эле ал нерсе калбады дейт. Эмне кылайын деген суроо калдыптыр. Бет жүздүн терисинин чымырашы бул бөлөк башка бир үч бутактуу нерв, орусчасына тройничный нерв деп коебуз. Ошол нервдин кайсылдыр бир жерде мээден чыкканда же баш сөөктүн ичинен чыгып аткан жерде же ошол эле булчуңдарга, сөөктөргө, жаактарга, тиштерге келген учурда бир жерде же шамалдашы мүмкүн. Же ошол нервдин ичинде, майда кан тамырларынын ичинде кан айланбай калган учурлар болушу мүмкүн. Ошондуктан биринчи кезекте сөзсүз дарыгерге кайрылып, адиске кайрылыш керек. Анткени аныкташ керек болот. Эмнеден улам бет чымырап баштады. Көп учурда стоматологко барып тишти дарылаткандан кийин да пайда болчу сезимдер көпкө узалып калып кетет. Ошондуктан квалификациясы жогору адистерге кайрылыш керек болот. Саламатсыздарбы? Герпес вирусу жөнүндө айтып өттүңүздөр. Адамда герпес вирусу эмнеден улам пайда болот деген суроо калтырды да. Ал жугат. Адам баласы туулганда бизде элдин бир салты бар эмеспи, пешенесинен өбүп же бетинен өбүп, ошол кезген күздө могу убакыт тар болсо дагы бир канча секунддун ичинде аба аркылуу балага жугат. Ошондуктан дүйнө жүзүндө 7 миллиард кишинин баары эле жабыркайт, ооруйт. Бирок герпес вирусу көп учурда жашоонун 95-97% убагында бул уктай турган формасында болот. Ал өзү баш көтөрбөйт, билгизбейт. Качан гана иммунитет начарлап организмдин күрөшүүгө күчү калбай калганда ошол вирус баш көтөрөт. Ал качан? Ошол эле аябай капыстан суук алганда, катуу коркуп кеткенде, мисалы, коркуп кеткенде учук чыгып кетти деп айтышат. Ошол кезде стресс болгон учурда сөзсүз иммунитет начарлайт. Ошол вируска жагымдуу шарттар пайда болот, жана ал баш көтөрүп өзүнү билдирет. Жакшы, негизинен башты жууганда клеткалар ачылып, бат суук тиет деп айтып калат. Ошол эле учурда невритке да кабылып калыш мүмкүн да. Мисалы канча убакытта болгондон кийин анан сыртка чыгыш керек? Башты жуугандан кийин. Бизде дароо эле чыгышат да. Кургагандан кийин. Кургатуу эми как обычно эле нормально. Же болсо кечинде жууп, анан эртең менен кеткен дурусураак. Ошол дурусураак. Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Дастан Жолболдиева, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын невролог дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Азизбек Караев, Ош областаралык Бириккен клиникалык ооруканасынын невролог дарыгери. Сиздерге рахмат айтабыз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Жакшы маалыматтарды айттыңыздар. Бар болуңуздар. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.